Арыбаңыздар, урматтуу окуучу достор. Окутуу эне тилинде жүргүзүлгөн 5-класстын 4-чейрегинин 2 онлайн сабагын баштайбыз. Бүгүн биз Райкан Шукурбековдун Тоо эчки деген ыры жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Ошондой эле акындын өмүр жолуна дагы токтолмокчубуз. Ырдын негизги идеясын талдамакчыбыз. Демек, идеясын талдап жатып, сиздерди табият менен таттуу мамиледе болууга үндөй алсак, анда бүгүн биз сабагыбыздын максатына жеткен болобуз. Райкан Шукурбеков Талас өрөөнүндөгү Кара Бура районунда Акчы айылында малчынын үй бүлөсүндө 1913-жылы туулган. Ата-энесинен эрте ажырап, Жөө Олуяата шаарына келип, ал жерден 1923-26 жылдары мектеп-интернатта казакча окуйт. 1936 филармония театрдан бөлүнгөндө көп жылдар бою ошол уюмдун адабият бөлүмүнүн башчысы катары ал жерде Мураталы, Калык, Алымкул, Осмонкул, Саякбай, Атай, Карамолдо, Ыбырай, Токтоналы, Ысмайыл өңдүү залкарлар менен иштешип, алар үчүн термелерди, интермедиалардын ар кандай тексттерин жазып берет. Жер жөнүндө терме, жинди суу, кыз жигит деген термелери чыныгы элдик чыгармаларга айланып кеткен. Улуу ата мекендик согушка катышып, 2 жолу жарадар болуп, 1943-жылы кайра келет. Мына ошентип кыргыз адабиятында өзгөчө сатиралык жаатта орду бар Райкан Шукурбеков 1964-жылы дүйнөдөн кайтат. Демек, окуучу достор, сүрөттөн эмнени көрүп турасыңар? Албетте, кийикти көрдүк дешиңер мүмкүн. Асманды, тоону, карды, чөптү, анан сүрөттү көрөрү менен үй жаныбары эчкиге дагы окшоштурушуңар мүмкүн. Же тоого чыгып бараткан эчкини көрүшүңөр мүмкүн. Ал эми бул албетте Тоо эчки. Демек, Райкан Шукурбековдун Тоо эчки ырын мен азыр көркөм окуп берем. Силер да үйүңөрдөн китепти ачып, көркөм окуганга аракет жасагыла. Райкан Шукурбеков Тоо эчки. Улагын Тоо эчкинин мерген атты, гүлүгөк жашулакты тырпыратты, энеси кылчаң-кылчаң артын карап, зыркырап, ичи күйүп бара жатты. Кабагын бекем түйүп кеги бардай, тиштенип мерген карайт эчки жакты, түбүнө бир арчанын тура калып, Тоо эчки мөлтүлдөтүп төктү жашты. Диркиреп жалбыракка жаам болуп, байкуштун желининен сүтү дакты. Кетпеймин кең ала тоо качып сенден, жамандык кимин көрдүң гана менден, айылдан койчу сурап жалтыктымбы, мынчалык не кегиң бар, айтчы мерген. Биз деле ала тоонун малыбызго, жайылып аскаларда күнүн көргөн, Тоо эчки көбөйбөйбү тоо ташынан, тентектер кырып турса тууган төлдөн, дегендей Тоо эчкинин акты жашы, сүйөнүп куу арчага муңду башы. Автор биринчи сапта эмнени айткысы келип жатат? Эне баланын ортосундагы мамиле бир эле адамдарда эмес, жада калса жаныбарларда дагы болорун ушул биринчи куплеттен даана байкасак болот. Анткени мерген колунан жан таслим болуп, бир канча улактарынан айрылган эне жарадар болгон улагын алып кетейин десе, заматта мерген колунан өзү дагы жан таслим болорун сезип турат. Алып кетпейин десе, улагын көрүп зыркырайт, ичи күйөт. Көз алдында мергендин кол алдында жан таслим болорун билип турат, сезип турат. Ошондуктан шыр кете албай, кылчаң-кылчаң артын карап, кыя албай, ичи күйүп, зыркырап жаткандыгын ушул биринчи куплетте берип турат. Ал эми экинчи куплетте болсо, тиштенип мергенге кеги бардай, же болбосо мерген эмне үчүн Тоо эчкидек эмне үчүн кеги бардай анын улактарын кырып жаткандыгы туурасында айтып жатат. Ошол Тоо эчки улактарынан айрылганда ичиндеги кайгысын, муңун ал бир арчанын түбүнө тура калып айтып жаткандыгын, желининен баягы улагынын өлүмүн эстеп, желининен сүтүнүн аккандыгы жөнүндө сөз кылып, экинчи улактарын желинин сүтү ийип
эмгизе албай тургандыгын, экинчи жолу ал улактарына сүт бере албай тургандыгын, жаны барда болсо туюп тургандыгын жазуучу көз алдыбызга алып келип жатат. Ал эми кийинки сапта болсо кетпеймин кең ала тоо качып сенден дейт. Демек ушунчалык мерген улактарын кырып жиберсе дагы тоо эчки кетпеймин ала тоодон. Мен туулуп өскөн жеримен эч кайсыл жерге качып кетпейм. Силер кандай ала тоого ээлик кылсаңар адамдар, мен дагы ошондой ээлик кылам. Менин дагы табиятта өзүмдүн ордум бар. Мен эмне адамдарга эмне жамандык кылдым, эмне жамандык көрдүңөр менден? Ушунчалык кандай ырайымсызсыңар, менен ушунчалык балдарымдын баарын кырып жибергидей деп адамга, жаныбарга тил бүткөндөй адамдарга ушундай бир кайгы муңу менен кайрылып жаткандыгын автор айтып жатат да. Ал эми кийинки сапта болсо биз деле ошол ала тоонун малыбыз, биз деле ушул жердин бир макулугубуз дегендей сапта айтып жатат да. Андан сырткары автор тентектер, мергенчилер ушинтип бизди кырып жиберсе, анда бүт табияттын макулугу мерген колунан, адам колунан жан таслим болуп, кырылып, тукум курут болуп, жок болуп кетпейби? Биздин дагы жаратылышыбызда өз ордубуз бар. Эгер тукум курут болуп, жок болуп кетсек, анда сөзсүз бир кыянатчылык болот дегендей өзүнүн ички бир кайгысынын чыңалуусун айтып жатат. Андан сырткары ошол тоо эчки өзүнүн жүрөгүндөгү кайгысын, муңун, көз жашын ал жөн эле бир дарака эмес, жөн эле бир арчак эмес, 1000 жыл бою картайбаган, 4 мезгилде түсүн жоготпогон арчага айтып жатат. Ушундай эчкинин кайгысын уккан арча жөн арча эмес, ал куурап калган арча болуп жатат. Заматта ушул эчкинин кайгы муңун уккан арча дагы 1000 жылдык түсүн жоготпогон, куурабаган арча дагы куурап калып жатат да. Бул жерде автор эмнени айткысы келип жатат? Демек, адамдын дагы бул дүйнөдө өз орду бар. Ошол эле мезгилде табияттындагы макулугунун дагы жашоого акысы бар экендигин айткысы келип жатат. Демек, ырдын мазмунун бир аз да болсо силерге айтып бере алдым ошойт. Анда эмесе силер менен сухбатташкым келип турат. Дептериңерди алып, ушул суроолорго алыңардын жетишинче жооп жазгыла. Биринчи суроо: эмне үчүн ырдын аталышы тоо эчки деп калды? Экинчи: эмне үчүн акын ырдын аягында тоо эчкинин жөн гана арчага эмес, куу арчага сүйүнтүп жатат? Эмне үчүн тоо эчки кетпеймин кең ала тоо качып сенден деп жатат? Же болбосо ырдын кайсы сабын окуганда таасирлендиңер? Ал эми китепте 1187 бетти ачып, ошол жерде кара тамга менен басылган сөздөрдү дептериңерге көчүрүп жазып, анын маанилерин өзүңөрдөн улуулар менен талкуулагыла. Бүгүнкү онлайн сабакты мен Тайыр кызы Нургүл алып бардым. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Саламатта калыңыздар.